Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 2 август 2022 жыл. Мен Бишкек шаары Кулибай көчөсүндө жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген туғандар. Мынакей бул көрүп турган үйүңүздөр сатылып атат туғандар. Жайгашкан жери Кулибай көчөсү 99 даректе жайгашкан. Автовокзалга, Ош базарына жакын болуп калат. Бул жерден Ош базарына бат эле барып калсаңыздар болот. Автовокзалга деле 2 мүнөттө бара аласыздар. Почти Жибек жолу Кулибай көчөсүнүн кесилиши болуп калат. Жибек жолунан түштүккө карай басканда катардагы 4-үчү үй болуп калат. Мынакей бул 2 этажы, 3-үчү этажы мансард түйүндө салынган. Анан айта кетчүнүсө бул жерде тугандар бизнес кылсаңыздар болот. Автовокзалга жакын болгонуна байланыштуу гостиница ачсаңыздар болот, же болбосо Ош базарына жакын болгонуна байланыштуу квартиранттарды киргизип иштесеңиздер деле болгодай көрүнөт. Азыр бир чекене маалыматын берем тугандар. Өзүңүздөр көрүп баалап кетиңиздер. Бул көчө тарабы. Так, түштүк чек арасы бул жерге чейин болуп калат. Жердин аянты 3 соток. Анан түндүк чек арасы бул кошунанын воротасына чейин болуп калат. Мынакей бул жерге чейин. Көчө тараптан песка блок менен тосулган тугандар. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Мынакей Ош базар кыя бул жерден көрүнүп эле турат. Жөө бир 5 мүнөттө чыгып бара аласыздар. Анан көптөгөн маршруткалар бул жерден тугандар Бишкектин бурчтарына барышат. Жибек жолуна чыксаңыздар, бул жактан Чүйгө, Рыскуловго чыксаңыздар, көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын көп эле бурчуна, почти бардык жагына эле кетет тугандар. Автовокзалга чыксаңыздар, ал жерде вообще регионго бардык жагына бара аласыздар. Андан ары короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Мынакей бул короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 3 соток тугандар. Үйүбүз 2 этаж, 3-үчү этажы мансард түйүндө салынган, толук түрдө кирпич. Мынакей алды тарабында времянка тугандар, бул жакта отун камабы, эмне, бул жакта бир чакан мындай навес сыяктуу жери бар экен, же склад. Мына ушундай тугандар. Так, жердин аянты 3 соток. Документтер боюнча кызыл китеп, чек паспорт бар. Үйүбүз жаңы эле салынган, 2 жыл боло эле экен тугандар. Азыр ички тараптарында силерге көргөзөм. Дагы бир эскерте кетейин. Кандайдыр бир бизнес кылсаңыздар өтө эле ыңгайлуу. Бул жагында автовокзал, бул жагында Ош базары, жакын жерде гостиница, же болбосо квартиранттар үчүн, же болбосо дагы өзүңүздөр бир билген магазин ачсаңыздарбы, кыскасы бир ишкердик кылсаңыздар болгодай жерде жайгашкан. Андан ары кирейин да калган маалыматтарды берейин. Үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги мына ушундай темир эшик орнотулуптур тугандар. Алды тарабында бул жакта кандайдыр бир максатта фундамент коюлуптур. Үй ээси жанында жок болгонуна байланыштуу эмнекегин да айта алгам жок. Менин оюмча эмне болчу? Душ дагы билбейм тугандар, келсеңиздер үй ээсине биргеликте маалыматын аласыздар. Азыркы учурда үй ээсинин кичинекей эле баласы келип мага көргөзүп аткан учуру үйдө, ошого байланыштуу кээ бир маалыматтарды айта алгам жок. Суу, свет бар тугандар, канализация центральный. Үйүбүздө отопление бар экен, мынакей отоплениянын батареялары орнотулган. Ички тарабы көрүп турганыңыздардай моундай шпаклевка болгон. Негизги эшик орнотулган, терезелер орнотулган. Бирок бөлмөлөр аралык терезелер, эшиктер орнотула элек. Жана айткандай үйүбүз кирпич, бул бөлмөлөр аралык болгон дубал. Мынакей бул деле кирпич, тышкы тараптагы дубалы деле кирпич тугандар. Мынакей электр энергиясынын проводдору тартылып, баары коюлган. Канализациянын деле трубалары орнотулган тугандар, баары коюлган. Мынакей мына ушундай. Бул жакта бир бөлмө. Анан бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. Мынакей чоң зал экен. Негизи боюнча үй ээси бул жерди өзүм үчүн салган дейт, бирок кээ бир себептерден улам азыркы учурда сатып аткан учуру. Бакта бирөө чалат. Так. Андан ары бул жакта зал, бул жакта бир бөлмө, буяк холл. Анан сол тарапка кирсек, бул жакта санузелге расчет алынган бөлмө окшойт. Мынакей менин раковина бул жака калтырылыптыр, же кухня экен. Мынакей биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна тугандар монолит куюлган. Негизи боюнча үйдү өзүм үчүн сапаттуу кылып салгам дейт. Анан кээ бир себептерден улам сатып аткан учуру экен. Эми силерге экинчи этажды көргөзөйүн. Тепкичтер мына ушул жерден орнотулат экен тугандар. Мына ушул жерге азыркы учурда тепкич коюла элек. Мондай менен чыгып аткан учуру. Бул экинчи этаждын холлу тугандар. Чыгыш, батыш тараптан терезе орнотулган. Мынакей
Анан бул жакта бир бөлмө. Бул жакта дагы 2 бөлмө бар экен. Анан 3-чү этажы мансард тугандар. Ал жакка чыга алгам жок, тепкич койл электригине байланыштуу чыга алгам жок. Ал жагы мансард. Ушул жакка чейин бүтүрүлгөн. Так, тугандар. Эмне маалымат калды? Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт, айтылбаган баасы эле калды окшойт. Бул үйүздүн баасына $70,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот тугандар. Эсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. $70,000 десе эле ошол баага сатам, андан түшпөйм деген эмес. Сүйлөшүү болот тугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Жердин аянтты 3 соту, документтер боюнча техпаспорт, кызыл китептер баары бар. Үй 2 этаж, 3-чү этажы мансард. Кулиева Жибек жолу кесилишинде жайгашкан. Мына ушундай тугандар. Достор менен, группалар менен видеону бөлүшсөңүздөр, мага үйесине чоң жардам берген болосуздар. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.